Мекендештер, арбаңыздар. Россия Федерациясы келген мекендештер эми миграциялык картанын аркасына срок пребывания продлен дегенди кылбай эле койсо болот деген социалдык тармактарда маалымат жүрүп атат. Ошо боюнча силер менен сүйлөшөбүз. Сөз баштарыңызда кичинекей жарнама, баарыбыз эле телефон менен сүйлөшөбүз. Бизде кайрымдуу мекендеш долбоорунда безлимиттик сим карталар болгону 300 рубльдан биздин мекендештер сунуштап жатат. Марксистское метрого келтирип каттап кетсеңиздер болот. Госуслуги жагынан жардам беришет. Телефон номерин, адресин мен жазып коем. Ошол жака барып каттап безлимиттик тарифти 300 рубль менен колдонуп мекендешке сунуштай бергиңиздер. Андан ошо 300 рубльдан айына түшкөн акчадан 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына сарпталат. Өзүбүздүн долбоорду колдойлу. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында баарыбыз эле билебиз, жанагы миграциялык картанын аркасына федералдык мыйзам эмес, бул ички буйрутма, ички иштер министринин 926 номердеги ички буйрутма миграциялык картанын аркасына печатьти коюш керек. Ал үчүн мекендештер очередь туруп, кээ бирөө очередке жетпей атат. Эми очередки федералдык мыйзамга айланып атат. Ошонун негизинде 4 августта 2026 кол коюлду. Бирок 2027-нин 1 февралынан баштап күчүнө кирет. Эми МВДга барбай эле, ОВМга барбай эле, ошо миграциялык картанын аркасына печать койбой эле, ошол эле мобилдик приложение же болбосо Амина болушу мүмкүн, же госуслуги, же РУ-ID болушу мүмкүн. Ошо үчөөнү пока белгисиз. Ошо үчөөнүн бирөөсү аркылуу эле очередке туруп, ошонун негизинде электронный продлевание срока деп коет. Биз жакындаганда дагы маалыматты толук алганда дагы ошол толук кандуу түшүндүрүп беребиз. Ага чейин шашылмай жок. 1 февралга чейин 2027 мурдагыдай система менен эле иштей беребиз. Миграциялык картанын аркасына печать койдурабыз. 1 февралдан кийин ошонун бүт бара электронный версияга өтөт. Бирок кантип көчүрүш керек, кайсыл жерден көчүрүш керек, кантип узартыш керек, аны жакын калганда дагы силерге толук маалыматты бардыгын түшүндүрүп беребиз. Ошон үчүн сабырдын түбү сары алтын деп коет. Бир аз чыдап туралы, бир аз миграция жаатында жеңилдей баштады. Кыргызстандык жарандар дагы бир аз Евразия экономикалык бирикменин алкагында дагы бир аз жеңилдиктер болот деген азыр чоң сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошонун баарын бир аз чыдамсыздык менен сабырдуулук кылып туралы. Жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө. Байтүшүн банкы Кыргыз диаспора кеңеши менен сонун 2 долбоорду ишке ашырып жатабыз. Биринчиси бул Россия Федерациясынан кыргызстандык мекендерге Visa карт, мобилдик приложение жана Кытай Республикасынын UnionPay банкынын BuyPay, ошо визанын аналогу болгон BuyPay системаны картаны ачып берүү. Биздин офиске келесиңер, телефон номерин жазып коем, келип катталып карталарды алып кете берсеңиздер болот. Экинчи биздин долбоор бул тыйын которуу Байтүшүн банкы акция 50 000 рубльдан айына бир жолу бир утуучуга берип турат. Аны үчүн тыйынды ушул Байтүшүн банкынан алыш керек. Тыйынды баарыбыз эле которобуз, балким утуучу сиз болуп калыңыздар, Байтүшүн аркылуу колдоно бериңиздер. Азыр пайыз шарты боюнча эң жакшы шартты Байтүшүн берип атат, колдоно бериңиздер.